Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүнкү берүүбүздө ушундай бизге коомчулуктан биздин ушул жараныбыз, Кыргызстандагы карындашыбыз десек болот, бизге кайрылып бир жашоо жагдайын түшүндүрүп, элге муктаж, акчага муктаж болуп турган экен. Ушул көрүүчүлөрдүн арасынан дагы колун барт беришен инсандар болсо, ушул айымдарга жардам берип кетиңиздерди суранабыз. Азыркы учурда биз Тордойдогу коңушта ушундай шарттарда жашаган жерге келип, өзүнүн бөлмөсүндө, квартирасына келип отурабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Келиңиздер, чогуу кирели да, чогуу чааңышалы. Келиңиздер, саламатсыздарбы? Бутум ушул жака чече берейинби? Чече берейин, чече. Скорый чакырдыңызбы? Келе атабы? Чакыргам, экинчи адамга баратын деп кетти. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Аман-эсен кириңиздер, биз операт чакыралы. Бул кичинекей кыз бар экен да. Бул микрофонду күйгүзөйүн дагы. Сизге тагайын, Саламатсызбы? Саламатсызбы. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Иштериңиз жакшы. Кызыңыздын аты ким? Айназик. Айназик, кел сага таптырайын, бас. Эсиңби? Кел, бас. Мен. Татуулар берип койлу, Сауле консерв фабрикасынын атынан. Кел, мах. Шириңиз ким? Барабай калды. Отуруп туруң. Ден соолугуңуз жакшыбы? Бул таттууларды бул жака коюп турайын, кызыңызга бересиз. Сиздин жагдай боюнча бизге кайрылууңуздун себеби, өзүңүз жөнүндө кыскача тааныштырып кетсеңиз. Мен өзүм жалаттын кызы болом. Мени багып алышкан. Багып алган себеп тууралуу мен багып алган атам кайтыш болгондон кийин мени 16 жашымда турмушка берип салышкан. Ошол ойдо мен турмушка чыктым, 22 жашымда төрөдүм. Ошойдон кызымдын атасы менен ажырашкандан кийин ал жака бардым, туугандар мени киргизип берди. Мага ишенген жок айтор. Атам өлүмүндө мени күнөөлөдү да, мындай айткандачы. Себеби? Себеби атам киши коорлук менен өлгөн. Ошон үчүн мен бактыма балта чабылган сыяктуу мени ошо кишини чакырды деп үйгө киргизишпей койгон. Ошол ойдо мен туугандар менен катышпайм, туугандар барды негизичи. Эмне себептен катышпай калдыңыз? Сот болгон сыяктуу. Сотто мага эмес, ал кишиге ишеништи да. Ошон үчүн мени үйгө киргизбей, айтор ошон үчүн катышпай калдык. Мен турмушка чыгып төрөгөндөн кийин, ажырашкандан кийин да мен өзүм үчүн мен өзүм иштеп, балам, кызым өзүм чоңойттум. Кызым орус астайнага түшкөндөн кийин эле экинчи турмуш курууга неме болуп калдым, мажбур болуп калдым. Экинчи үйгөмдө ичкиликтин айынан ошентип ажырашып кеткенбиз. Мен өзүм шартым, көрүп атасыздар, шартым ушул. Мен буга чейин квартирада турчумун. Да квартирада туруп неме кылсам, айырге 1,5 миңден таштабагандан эртеге 1,5 миң төлөйсүң, карызды төлөйсүң деп эле ошентип жанды коюшпай койду. Мен өзүм мына коробка терип иштейм. Кайсы Тордойдо? Коробка терип. Азыр да иштеп атасызбы? Азыр иштейин эле, мына ичим менен иштей албай калдым. Канча айлык болуп калдыңыз? 7 ай. 7 айлык. Азыр эме үйдө эле экенсиз да? Ой, үйдө эле. Ошо көптөн бери больницага жат дейт, кызым караган эч ким жок, жата албадым. Бияка көчүп келгенден кийин даже эчтеке палас-саласым жок болчу. Биякта соседтер, элдер жардам берип атып ушунча көтөрүлдүм, рахмат аларга делечи. Анан хозяйка айтты, квартирага мейли 6 миң бер деди. Өтө көп жогору цена кылбай эле коеюн деп ошентип неме кылганда мейли дедим. Коюп берип коюңуз. Бирок хозяйкам түшүнүктүү адам. Хозяйкам түшүнүктүү болгон, ошон үчүн мен өзүм мына кече жакына бир байке келип, квартплатанын жарымын өзүм бергем. Жарымын дагы ошо байке берип кетти кече. Мен өзүм жалгыз жашачумун, айла жок, шерик алышка туура келди. Бул эжени алып келип, ошо эжеге каралашканча өзүм да неме кылдым. Бүгүн 2-3 күндөн бери ооруп калып, скорый чакырганга туура келди. Скорый чакырганыңызга канча убакыт болду? Скорый чакырганыма где-то 1 саат өттү. Келип издештиби? 1,5 саат өттү, келип кетишти. Келип кетиштиби? Ошо угрозасы же болбосо төрөп калышың мүмкүн деп ошентип айтып, ошого экинчи роддомго бар депчи. Мен өзү жана эле больницага кетмекмин. Кызым таштаган эч ким жок. Скорый алып кетеди, кете албадым. Кызым өзү жүрөгү да тешик. Ошон үчүн муну УЗИге түшүрүшүм керек эле. Төрөлгөндө жүрөгү тешик төрөлдүбү?
Азыр негизи ден соолук жакшы эле, мындай кыйынчылык болбойбу? Же кээде ооруп турабы кызыңыз? Жок, оорубайт, бирок көп ыйлаганга болбойт да. Көп ыйлап температура болгонго болбойт. Жакшы. Эми элден кандай жардам сурайт элеңиз? Мен элден ошо колунан келишинче кичине квартплат жактан кичине жардам берип турса, ошол жагы жетиштүү эле болот го деп. Мен айтар, продукты жактан кой, өзүм эптейм. Мен мына төрөп алгандан кийин кой өзүм эле кыймылдап баштайм, ишке деле чакырып атат. Өзү бүгүн ишке бармакмын, бара албай калдым, 2-3 күндөн бери оорупчу. Эми албетте бул суранышыңызды көрүүчүлөрдүн арасынан дагы ушул берешен сите айымдарга ошо кыргыз журтчулугунан албетте мырзалар бар, айымдар бар, жардам бере турган, кол бийикке жете турган, сөзсүз түрдө жардам берет деген ишеничтебиз. Биз ушул видеого сиздердин картаңыздар болсо реквизит чыгарып беребиз. Барбы негизи сизде картаңыз? Менде карта жок, менде О деңгим бар, анан паспорт деле бар. О деңгиңиз бар, Биз ошо О деңги аркылуу дагы салып берүүгө аракет кылабыз. Анан канча болду бул жакта жашаганыңызга? Мен бул жака көчүп келгениме толук 1 жума өттү. 1 жума өттү. Буга чейин кайсыл жакта турчу элеңиз? Мына үстүңкү көчөдө жашачумун, 16-көчөдө. Демек, мынау кызыңыз чоңоюп калыптыр. Канча жашка толду дедиңиз? Ушул айдын 2-синде 2 жашка толду да. 2 жашка толду, Азыр 7 айлык боюңузда бар. Анан булардын аталары эми кыз үчүн анча-мынча жардам берип мындай чыгып? Жок, андай жардам бербейт. Башында кызымдын атасы менен жакшы эле жашачумун, ал мас болуп алып, бала менден эмес деп отказ берип салган. Ошо ойдон ажырашып кеткем. Азыр эч кимди кабар албайт, башка кылбайт. Туугандар да кабар албайт. Өзүңүз сыр болбосо канча жаштасыз? Мен өзүм 23-төмүн. Азыр 23-төсүз. Жакшы. Бул жер 1 жума болуптур. Бул эжеке менен 1 жумадан таанышып турат. Жок, 1 жума бул эже келгенде 1 жума эмес, 3 күн болду. 3 күн болду. Бул эжени мен айтор келечекке кетип атып эле жолдон көрүп калып, алып кирип алгам. Мен өзүм кыйналсам да бирөөгө жардам бергим келе берет да негизичи. Жакшы. Ооба, чоң рахмат сизге. Эми көрүүчүлөрдөн суранып кетебиз. Берешен инсандарыбыз болсо кайрылып ушул жакка жардам берип, жок дегенде квартираңызды төлөп, балким үй берип кала турган мырзалар болуп чыгат. Ушундай Марты Кудай таламдын баягы Расул үчүн мусулман жигиттерибиз, айымдарыбыз, акелерибиз, байкелерибиз бар да. Жалауаттан болсоңуз, жалауаттык мырзалар бар чыгар. Чоң рахмат сизге. Эми эң башкысы кызыңыздын ден соолугу, анан ушул курсаңыз да уулбу же кызбы экенин билдиңизби? УЗИге бардым, уул дештим, айтор УЗИге деле ишенич болбой калды. Айтор мына чоң кызымда деле уул деген. Эми Кудай таалам эсен аман экөө бөлүп алыңыздар. Уулбу, кызбы айырмасы деле жок. Ооба. Жеңил бошонуп алыңыз дейли. Анан бул эжеке менен сиз менен таанышалы. Саламатсызбы? Кандайсыз? Аллага шүгүр, аз Аллага шүгүр болуп калдым. Ден соолугуңуз жакшыбы? Ден соолугум азыр кичине ортолоп атат, бирок жакында операция болгонмун. Июлдун 28-inde мен пешоходдон өтүп баратып, мени чоң фура машина тебелеп кеткен. Дөңгөлөктүн астына калып. Анан кийин аз Кудайга шүгүр басып жүрөмүн. Тебелеген бала баарын обеспечение кылып берди, операциянын баарын бутума тургузуп. Анан кийин ушо жакында бутум шишип кетип, дордойдо биякта, дордой алкан жакта отурган болчумуз скамейкада. Бул кыз Айпери менен таанышып калып, ошо Айперинин үйүндөмүн, 3 күн болду келгениме. Ошо эс алып, Алла ыраазы болсун ошо Айпериге. Азыр операция болгон жериңиз кайсыл жериңизден болгонсуз операция? Ичиңизденби? Ичимени, табаштык жак, ич сан жакта. Азыр кандайсыз? Азыр эми ооруп атат, перевязка кылыш керек, ага тыйын жок. Өзүм иштебеймин, сол жак бетке өзүм инвалидмин, менингиттен, көзүм, колу, бутум. Менингиттен ооруганмын, таяк менен базамын, ошо таяк басып жүрүп, жумушуман кетип баратып, пешоходдон өтүп баратып, фуранын алдына калып калганмын да. Кудай таалам өзү сактаптыр. Кудай таалам өзүн сактады. Фуранын астында кирип алган адам бул чам деле кездешет го дейм. Кудай таалам өзү сактаптыр. Анан сиз канча жаштасыз? Мен өзүм 86-жылкымын, 38-темин. 38 жаштасыз. Кайсыл жактын кызы болосуз? Кара балта. Кара балтадан турбайсыз? Кара балта чүйдөн болом. Жакшы. Буга чейин кайсыл жакта турдуңуз? Буга чейин ата-энем менен турчумун. Кара балтада ата-энем бар. Ата-энем менен туруп, анан кийин эми ортосунда келишпештик болуп, мен кетип калганмын да. Иштеймин өзү. Эми мойнуңарга отура бербейин, инвалидмин деп отура бербейин деп мен шаарга кетип калган болчумун.
жумушум бар болчу, биякта магазинде иштечимин. Анан монтип кырсыктап калып, азыр отуруп калдым. Ошо Айпери менен таанышып калып, үйүнө 3 күндөн бери бияктамын. Ошо перевязка кыла элек, мен эми эртең бурса жамгырды күтүп атам, жамгыр базылса эле аптекага барып, дары-пары алып, перевязка кылсамбы депчи. Ошо. Жакшы. Сиздин бир туугандарыңыз барбы? Бир туугандарым бар. 3 бир тууган эң күчүсүмүн. Эң күчүсү. Каралашабы кеде? Байкем Россияда, жеңем Россияга кетмек. Анан эжем өзүнүн 9 баласы менен, 8 9 баласы менен. 9 баласы менен. Ошобойт. Мен барып келип турам үйгө. Жакында эле барып келген болчумун ата-энеме, барып келип анан кийин мынтип кырсыктаганда баргам. Анан кийин ошентип барып келип, анан бул кыз менен таанышып калып, Айперинин үйүндөмүн да азыр. Жакшы. Бул жерде жашоо шарт кандай болот атат? Эми кышында кандай болот экен? Жылуу эле болот экен бул отопление болот деди, бияк мен билбейм. Айпери болот деди кышкысына. Анан кийин билбейт экенмин. Тамак ашты ким жасап атат? Айпери эжем өзү жасап атат. Тамак ашты Айпери эже кылат, пока Айпери кылып атат. Эже да мен да энден күчү да. Жакшы. Ошо. Эми эң башкысы тыйын жактан кыйналып атабыз болгону. Бул да Кудай таалам бир берген сыноосу да сиздерге. Мен деле үйдөн канча жашыман чыгып кеткен билбейм, көчөдө жүргөн эле адаммын мен делечи. Кайыр сурап жүргөн адаммын. Анан магазиндерде иштедим, кафелерде иштедим, эптеп өс жанды. Лишь бы дене сатпаганга аракет кылдым да, астагфиралла дедим. Ушул жерден дене саткандан алыс болоюн дедим да менчи. Анан кийин базарларда жүрдүм, уятчу эмне уурдап жегичекте сурап же деген сөз бар го. Анан элдерден 20 сом, 10 сом сурап жүрдүм. Пирожки алып, чай алып жүрүп, анан магазинде иштедим. Кызыласкерде магазин бар болчу, ошол жакта иштеп жүрдүм, жашап жүрдүм. Ата-энеме келип кетип, кур келбейсиң, ата-энеңе бирдеке көтөрүп барышың керек. Митип 2 колуң мурдуңа тыгып бара албайсың. Пакетте 2 пакет менен же 1 пакет менен барасың, 2-3 күн эс алып жатасың. Анан кайра жумушуңа кетесиң, чакырышат. Жакында эле келгем мен дагы. Жакында эле келип шаарга. Айылдан өзүм Кара-Балта, село Эфироноста жашашат. Ошо. Түшүнүктүү. Макул эми көршүлөрдүн арасынан дагы ушул көршүлөрдөн мен тааныгандар болсо привет дегенде, мен Аидамын дегенде, эми телевидениеге чыктым, чыгам деп атып. Элдерден жардам сурарым, операцияга дагы бир эме курс леченияга кичине тыйын жагынан болсо жакшы болот эле. Өзүмдө карта деген жок. Телефонду ушу мени коюп кеткен эжени эми баланын апасы алып берген. Ошо да бир курс лечения керек болуп атат. Ошого тыйын болсо деп сурайын дегенмин да, кыргыз эли менен. Эми биз дагы ушул колдон келип аткандан кийин ушундай жардамга муктаж сиздерге окшогон айымдарга, мырзаларга жардам берип жүрөбүз. Айпери эженин одеңиси бар экен. Ошонусун жазып, буюрса көрүүчүлөрдүн арасынан дагы акча котором дегендер болсо, сиздин леченияңызга, дарыланышыңызга Айпери айымдын ушул жерде жашаган ушу квартплатасына жок дегенде чыгып турса, жок дене квартплатага, мага болбосо да квартплатага болсун. Чоң рахмат сизге анда. Ишиңиздер ийгилик. Анан бул жерде өзүңүз басып өзүм басам, ооба, таягым бар, басып деле көрсөтөм. Просто болгону бир жак бетке мындай кыйшайып басам да, өзүм менингиттен болгон, мында бир бутум кыска болуп калган да, сол жак бетим. Жакшы. Ошо атак басам өзүм эле. Чоң рахмат анда. Ардактуу көрүүчүлөр, мына ушундай жагдайды көрдүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр. Балким кээ бир адамдар бул берүүбүздү көрүп дагы таасирленип, бир жардам берем, бул жашоодо эмес, акыретибизди ойлоп бир амал кылам дегендер болсо, биз ушул Айпери айымдын реквизитин жазып коебуз. Ушул жака одеңгисин акча которуп, бул айымдарга жардам берсеңиздер болот. Биз сиздерди күтөбүз. Жеке. Ооба. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Чоң рахмат.